2007 жылы Жапалак айылын газдаштыруу үчүн атайын долбоор иштелип чыгып, газ түтүктөрү орнотулган, бирок ушул күнгө чейин кандайдыр бир себептерден улам газ айылга толук жеткен эмес. Ортолукта бул газ түтүктөрү жараксыз абалга келгендигин дагы айтып чыгышкан. Жакынкы күндөрдөн баштап айыл элин кайрадан газдаштыруу үчүн иштер башталган, бирок эң кызыгы мурдагы эле жараксыз абалда делген газ түтүктөрү иштетилип жаткандыгы айтылды. Жапалакты бүтүндөй газдаштырууну мындан 15 жыл мурда Арис уюму өз мойнуна алган. Жергиликтүү эл менен макулдашууда чыгашанын 70%-ын өзү каржылап, калганын эл чогултмай болгон. Бирок айыл эли көрсөтүлгөн акчаны толук бере алган эмес. Арисага карабай газ куурларын тартып, Ош газга тапшырганда аталган мекеме талапка жооп бербейт деп кабыл албай коюшкан. Арадан 10 жылдан ашык убакыт өтүп, депутаттардын суранычы менен Ош газ ишканасы газ берүү үчүн куурларын оңдой баштады. Газпром менен биргеликте келишип, бизде мына 15 күн болуп калды. Келип ишти башташты алар. Газ сайткан түтүкчөлөрдүн баардыгын ар бирин колдон чыгарып атышат. Жарып алгандарын турбаларды алмаштырып, астынан көбүнчө бул жерде баягы уланган жерлерде гана утечка көп болгонуна байланыштуу. Ошо утечкаларды азыр бүт баарын алмаштырып, жаңылап, анан жерден 1 метр баарын көтөрүп жасап келип атышат. Ар бирин уже неме артынан прям краскалап тегиздепчи. Арис тарабынан коюлган газ түтүктөрүнүн уланган жерлери талапка жооп бербейт дейт Ош газ ишканасынан. Мындан улам көп жылдан бери кабыл албай келишкен. Учурда буга чейин коюлган куурлардын жараксыз бөлүгүн алып салып, кайрадан кураштырып жатышат. Бул үчүн мекеме болжол менен 3 миллион сомдун тегерегинде акча сарпташат. 2023 жылы айыл толук газ менен камсыз болот деп убада беришүүдө. Алар ошо жумушту жасаганда сапасыз жасаган экен да. Себеби газ түтүктөрүн жанагы ширеткенде, сварка кылганда ошо сапасыз сваркаланып, ошо малда мындай айтканда СНИПтин талаптарына туура эмес болгон үчүн бизге тапшырышкан, биз текшерип көрүп, биз кабыл алган эмеспиз. Дегенде текшергенде ошол газ түтүкчөлөрү биз текшерген газ басы давленияны көтөргөн эмес да. Ошон үчүн анан жанагы ширеткен ар бир сваркаланган стыктары дагы эмеден өткөн эмес, текшерүүдөн. Биз кайра инвентаризация кылып чыгып, кайра бардык мындай өтпөй калган жерлерин кесип, кайра калыбына келтирип, мына СНИПке даярдап, ошо кайра сваркалап, өтпөй калган стыктарын азыр жумуштарын ошо жасап жатабыз. Жапалактагы ишке кирбей калган газ куурлары боюнча буга чейин Ош шаардык прокуратурасы тарабынан да текшерилип, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеген. Учурда алар сапатсыз коюлган делген куурларды текшерүү үчүн экспертиза дайындалганын, анын жыйынтыгын күтүп жатышкандыгын билдиришти. Техникалык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Эгерде ушул тартылган газ түтүктөрү коопсуздук чараларына, коопсуздуктун талаптарына төп келе турган болсо, эгер туура тартылган дей турган болсо, анда болсо Ош газ өзүнүн ишин аткара берет. Эгерде туура эмес тартылган, техникалык талаптар бузулган же болбосо кандайдыр мүчүлчүлүк кеткен деген жыйынтык чыгарып бере турган болсо, ондо тергөө кызматы ошол корутундуга карата мындан дагы ишин алып барат. Эске салсак, Жапалакка газ киргизүү долбоору жалпысынан 11 миллион 200 миң сомго бааланган. Иштер 2012-2013 жылдары Арис тарабынан жүргүзүлүп, бирок ишке кирбей калып кеткен. Бул боюнча маселе жогорку кеңеште, Ош шаардык кеңешинде да бир топ ирет көтөрүлгөн. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.